Граница келет дагы, келип эле Унгар тогомунда чыгат дагы 35 гектарга чыгат, кайра түшүп кетет да. Эми ошо граница түз өтүп кете турган болду, Унгар того чыкпай турган болду. Унгарда бизде калды 35 гектар. Отурчу. Биз 1000 гектар жерди алдык. Биз 1000 гектар жерди алдык. Ана өзгөн Сузак район жерлерине. Конечно, ушундай кылабыз. Ким жазып берди? Какой умник написал? Ушул айылдардын бардыгы ал жерде бир айылда 50 түтүн бар, бир айылда 15, 20, 30 түтүн бар, ушундай бир 5-6 айыл бар. Чоң айылыбыз бар, 100-150 түтүн бар. Ошол айылдардын бардыгы спорный территорияда турган да, мурда. Спор территорияда туруп, же биздики эмес, же алардыкы эмес, карталар көрсөткөн биздики деп, биз айтабыз биздики деп. Эми андай болбойт. Эми ушул айылдардын баары биз жака жазылды. Кыргыз тарапка жазылды. Эми алар биздин территория болот, биздин айылдар болот. Никаких спорт территория не будет. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Ошо Алабукада сиз өзүңүз туура айттыңыз. Алабукада как раз мына ушул айылдар үчүн чыкканда Баястан, Гавасай, Карабелес, ушул айылдар Көксерек ушулар үчүн чыкканда, эми ушул айылдардын бардыгы ал жерде бир айылда 50 түтүн бар, бир айылда 15, 20, 30 түтүн бар, ушундай бир 5-6 айыл бар. Чоң айылыбыз бар, 100-150 түтүн бар. Ошол айылдардын бардыгы спорный территорияда турган да, мурда. Спорт территорияда туруп, же биздики эмес, же алардыкы эмес, карталар көрсөткөн биздики деп, биз айтабыз биздики деп. Эми андай болбойт. Эми ушул айылдардын баары биз жака жазылды. Кыргыз тарапка жазылды. Эми алар биздин территория болот, биздин айылдар болот. Никаких спорт территория не будет. Вот всё. Жок, болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде өзбек тарап бул баягы өзгөндүн жерлери бар. Баягы Ташакур, Кызыл Мехнат беле кайсы айыл эле? Кызыл. Ана кызыл айылдарын тегерегинде эч кандай өзбек тараптын чек арасы болбойт, болушу мүмкүн да эмес. Бирок ошол баягы суунун ичин биз бердик. Ачык айтышыбыз керек. Суун ичин биз бердик, буга чейин берилбей келген, такталбай келген. Ошо суунун ордуна 1973 жылы 4100 гектар жерди булар берген. Азыр суунун орду 4400 гектарды ээлеп атат, приблизительно ээлеп атат. Бирок булар бизге 300 гектар бериш керек эле. Биз 1000 гектар алдык. Ашыгы менен алдык. Суунун ордун ашыгы менен алдык. Так. Ана сырткары сууну ылдыйга түшүргөнүбүздө 900 точкага түшүргөнүбүздө Кара суу тараптан, Өзгөндүн баягы Кароол тарабынан 1300 гектар жер дагына алынды кошумча. Аны алар иштете берет. Ал месте органдар. 5-канал Гүлмир Умталиева, урматтуу Камчы Кадыршайч, ушу Көксерек, Баястан деген жерлерди алып атабыз деп атасыз. Сиздер жана талаш болгон жер. Ошондогу канча калк биз жака өтүп атат, калктын каалоосу боюнча, тандоосу боюнча кандай болот дейм, алар Өзбекстанга өтүшөбү, Кыргызстанга өтүшөбү, калк жок, ошо калк канча калк өтүп атат бизгечи, ушул. Мен азыр сизге айттым го канча калк экенин. Ар бир айылда ар түрдүү. Кээ бир айылдарда 15-тен 20-да түтүн бар. Кээ бир айылдарда 50-60 түтүн. Бир чоң айылыбыз бар, 120га чейин түтүнү бар. Так? Эми канча калк бар экенин мен билбейм. Буга чейин аныкталган эмес да, ошолордун жарандуулугун алуу маселе. Алардын жарандуулугу буга чейин аныкталган. Алар кыргыз жарандыгы болгон, бардыгы жарандыгы аныкталган, бардыгы аныкталган. Бирок жер аныкталбай келген. Жашаган жери аныкталбай келген. Эми жери да аныкталды. Алар толук бойдон биздин граждандар бойдон калат. Рахмат. Следующий вопрос, да? Нет вопросов? Нет, есть вопрос. Менде суроо эле, НТС телеканалынан Нурзада Сыдыкбекова жана сиз айтпадыңызбы, ар бир айылда 120 түтүнгө чейин бар депчи. Ошолорго мисалы компенсация төлөө тууралуу маселе барбы? Бар болсо канча? Эмнеге компенсация беребиз? Жана көчүрүү сыяктуу маселе барбы? Ким айтып көчүрөт деп? Тактап атам да сизден. Жок, эч ким көчүрүлбөйт. Ар ким ошол айылдардын бардыгы өздөрүнүн үйлөрүндө, өздөрүнүн жерлеринде калат. Себеби, дагы бир жолу айтайын. Ошол үйлөрүнүн астындагы огороддору, үйлүш жерлери бардыгы биздин Кыргызстан тарапка өттү. Эч ким эч жака көчүрүлбөйт. Ар ким өзүнүн үйлөрүндө жашайт буюрса. Камчыбек Кадыршаевич, здравствуйте. Саламатсызбы, Камчы Кадыршаевич.
вы, да? Нет, 24 kg давайте по очереди. 24 kg Жазгүл Масалиева. Мен сизге бир нече суроом бар, кезек менен берейин да. Биринчи азыр Өзбекстан менен чек ара маселеси толук чечилди деп айттыңыз. Анда бирок анклавдардын маселесин айткан жоксуз, алар анклавдардын маселесин айткан жоксуз. Алар боюнча кандай сүйлөшүүлөр болду? Анклавдар боюнча мындай. Анклавдар? Ооба, мисалы үчүн Барак, Сок, Шахмерден дагы башка анклавдар бар Өзбекстан менен бирге. Ошолордун маселеси кандай болду? Ал анклавтарға біз ешқандай претензия қылған емеспіз. Анклавтар тегерегі дары чечилген. Анклавтар маселесі мурдале чечилген. Аға біз ешқандай претензия қылып, анклавтардыға претензиябыз болған емес. Ошондуктан алар кандай болсо ошол бойдон калды. Барактагы? Барак боюнча эмне болду? Барак анклавы биз менен Кыргызстанга, Баракты биз Өзбекстанга берип, Кыргызстан менен обмен болгон. Алда чечилген. Да. Анда мол кийинки суроо мол Баткен районундагы баягы нефть жана газ иштеткен жерлер боюнча, Северный Сок, Чоңгара калча боюнча көп сүйлөшүп болуп атат. Ал жерде нефть газ бар боюнча эмес суроочу. Суроо ошол боюнча башкарууну Өзбекстан Кыргызстанга өткөрүп бериш керек болчу 2011-жылы. Ошол боюнча сүйлөшүп жүрдү. Урматтуу журналисттер, бул боюнча мен билген маселени айтып коеюн. Мына көптөгөн журналисттер, урматтуу журналисттер, силер акылдуу, профессионалдуу, баарын билген адамдарсыңар. Бирок билип туруп жасайсыңарбы, же билбей туруп айтасыңарбы, көп нерсени маалыматы туура эмес элге жайылтасыңар да. Мына сиз айтып аткандай азыр ошол жердеги Бүргөндүдө газохранилище бар. Ошол боюнча сөз жүрүп атат. Бул Бүргөндүдөгү газохранилище Союз маалынан бери эле ошол Өзбек тараптан колдонулуп келген. Себеби ал жака Бухара тараптан газ жайында ошол газохранилище толтурулуп, анан кышында ошол газды кайра Фергана шаарына жана ошол тегерегиндеги кыргыз айылдарга берип турушкан. Эми ошол газохранилище биздин территориябызда калды. Азыр эми ошо газохранилище иштетүү биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок Кыргыз тараптын. Себеби бизде андай газ жок. Так. Азыр биз менин жеткен маалыматтар боюнча Кыргыз, Өзбек биргелешкен ишканасы түзүлүп атат. Ошол жерде түзүлүп атат. Ал Бүргөндү айыл өкмөтү ошол газохранилищенин ордун ошол Кыргыз, Өзбек биргелешкен ишканасына арендага берип атат акчага. Так. Эми ал жер иштей берсин. Анан кийин Унгартоо боюнча сиз туура маалымат берип койсоңуз бизге, азыр 300 гектар жер Кыргызстанда калат дедиңиз, ушунда кандай болуп калат? Унгартоо канча бөлүгү деп эсептейсиз? Туура эмес айтып атасыз. Дагы бир жолу айтамын. Тууралап уккула ошон үчүн. Мен 300 гектар деген жокмун. Унгартоо боюнча 35 дедим. 35 гана гектар дедим. Так? Ошону тактап атасыз. 35 гектар жер толук бойдон бизге өттү. Унгартоонун мындай эле да. Мындай журналисттерге кандай айтып берсем. Граница келет дагын, келип эле Унгартоого мындай чыгат дагын 35 гектарга чыгат, кайра түшүп кетет да. Эми ошо граница түз өтүп кете турган болду, Унгартоого чыкпай турган болду. Унгартоо бизде калды 35 гектар. Вот и всё. Акипресс. Вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алтынай. Я хотела уточнить по анклаву Сох. А кто будет контролировать данный коридор? Наши военные или военные? Я вам еще раз говорю, никакого коридора там нет. Правильно выражайтесь, пожалуйста. Никакого коридора никто не предоставлял. Коридор это по понятию, по ограниченному понятию, это совсем другое понятие имеется. Это дорога. Мы упростили прохождение наших и узбекских граждан в анклав Сох. Все, в упрощенном варианте они будут проходить. А контролируют кто? Контролируют будут пограничники. Они будут на постах стоять, проверять, заводить, выводить, как все, никаких вопросов там не будет. И еще один вопрос, он не по границам. Я хотела уточнить еще такой момент. В Баткене вы говорили о том, что будут громкие задержания. Где? В Баткене на встрече с местными жителями вы говорили о том, что будут громкие задержания. А что, не видите громкие задержания? Не слышите? Где вы живете? Вопрос задавайте. А каких вы имели в виду задержания? Ну, задержание же происходит, вот депутатов, так, замминистров, министров, больших чиновников, коррупционеров. Они же каждый день происходят. Вот и сегодня произойдет, и завтра будет задержание, и дальше будет. Если они будут воровать государственное имущество, бюджет, они будут задержаны и будут наказаны. И эта работа не будет останавливаться. Вести Кейджи, следующий вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте, Медина, Вести Кейджи. У меня вопрос не по теме. Неделю назад вы сообщили... Не по теме? Да. По теме, пожалуйста, дайте. Ну, 5737 гектардан
суу толгондо ошончо болмокта чаша. Эми ошону биз азыр 908 деген горизонталга жеткенде 906 эмес, 904 эмес, 900 менен биз описать эттик. 900 менен описать эткенде территория, водохранилище территориясы кыскарды, суунун территориясы кыскарды. Анан ошол жерден 1300 гектар жер Кыргызстанга өттү дагы. Ошондо 5700дөн 1300 алса 4400 гектар жер суунун үстүндө калды. Бирок Өзбек тарап бизге ушуга чейин 71 жылыбы компенсация, 73 жылы 1973 жылы бизге компенсация катары 4100 гектар жерди уже берген. Демек 300 гектар жер бизге компенсация бериш керек дагы. Бирок ошол 300 гектар жердин ордуна Кудай буйрса как компенсация биз 1000 гектар жерди алдык. Мына өзгөн Сузак район жерлерине. Бул ошол биздин жүргүзгөн жолугушуулар негизинде болду. Эми мурда өзүңүздөр билесиздер, бир нерсе калып кетти. Бул элге өтө керектүү маалымат. Эгерде мурда баягы компроваттын чашасы толуп, жанагы жээктерге уруп, жээктерде жашаган үйлөргө суулар тээп, үйлөрүнөн, огороддордон суу чыгып кетип, ушундай маселелер болуп аткан болсо, эми андай болбойт. Себеби мурда ал 908 менен каралчу эле. Азыр 900 менен каралат. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. 900дөн көтөрүлбөйт. Жээктен бир приблизительно, муна такташат, бир 2 километр иш жакка кирди. Так? Жээктен. Мындан ары суу баягы Жаңарык, Правда, Карол, Өзгөн районунун айылдарына суу теппей калат. Бирок дагы бир жолу айтайын, ошол эле мезгилде Өзбекстан тараптан сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы военизированный жанагы охранный катерлер жүрбөйт. Бул эки мамлекеттин ортосундагы соглашение менен чечебиз. Так? Анан алар ограждение койбойт, суунун чегесине келбей турушкан деп туруп. То есть со стороны Кыргызстана будет полнейший доступ к воде. Так? Это будет определяться совместным соглашением между сторонами. Но вот здесь мне передали, что буюрса 100% бүтөт, тиешелүү мыйзам ченеминде жумуштар өткөндөн кийин өлчөө иштери мамлекеттик мекемелер менен карап чыгып, договорго барабыз. Конечно, ушундай кылабыз. Ким жазып берди? Какой умник написал? Так? Вот этот умник передает вот это обратно. Естественно, все те достижения, которые наша правительственная делегация достигла вчера в этом Ташкенте, этот протокол теперь будет обрабатываться той же правительственной делегацией, со соответствующими государственными органами на местах. Так, потом, естественно, это все превратится как договор между государствами, подписанными нашими уважаемыми президентами, а потом уже будет проходить ратификацию через Жогорку Кеңеш. Я вам еще раз говорю, данный документ не является секретным, этот документ является общедоступным, так? Поэтому те информации, которые здесь я рассказал, наоборот, все население должно знать. Ни у кого никаких сомнений не должно оставаться. Здесь еще раз скажу, что никаких проигравших или выигравших сторон не бывает. Нету таких. Так? Мы с уважаемыми нашими коллегами Узбекистана пришли к обоюдному согласию при решении государственной границы. Это достигло в результате встреч наших уважаемых президентов Садыр Нуркожоевича Джапарова и Шавката Мирамоновича Мирзоева во время визита нашего президента в Ташкент. Они достигли данной договоренности. Мы, как правительственная делегация, данный вопрос отрегулировали. Вот. Жибек Бегалиева, давайте... Теперь, а кроме того, дагы бир нерселер бар экен. Азыр эми ушул маселелер каралып атканда бир проблемалар чыкты да. Эмне проблема чыкты? Мына мурда бизге чейин
биздин мына бизге чейин ошол демаркация маселелер бүткөндө, урматтуу журналисттер, көптөгөн кээ бир элдер колдонуп аткан участоктор бири-бирине өтүп кеткен. Мисалы мына Араванно районунда Керкидолский суу сактагычынын жанында 31 гектар жер, андан кийин Кадамжайский районунда 15 гектар жер, эл жашаган жерлер, элдер ошол кыжаат болуп сурап атышат. Андан кийин село Дерес, Аксайский районунда дорога идущая на жайлоо. Булардын бардыгы демаркация убагында каралып, кайрадан каралып туруп. Эми мындан бияка передача земель деген болбойт. Теперь только будет обмен. Взаимообмен. Если Араванно районунун 31 гектар жерди алар бизге берсе, биз аларга да 31 гектар жерди бир жерден беришибиз керек. Теперь уже передача земель, взаимоуступок таких не бывает и не будет. Теперь только взаимообмен будет. Пожалуйста, если есть вопросы. Чебек.